Бүгүн Талас облусунда илдетке чалдыккан 14 адам аныкталды. Ал эми стационарларда 27 бейтап дарыланууда. Облустун башкы эпидемиолог дарыгери Чолпон Сагындыкованын айтымында, стационарда жаткандардын абалы орто оор, өтө оор абалдагылар жок. Жаңырган жылдын 3 январынан бери 130 адам жугуштуу илдетти жуктуруп алган. Талас шаарынан 4-тө, Талас районунан 5-о катталып атат. Ал эми Кара-Бурадан 3-ө, калган 2 райондон бир-бирден катталып атат. 4-чү толкундагы ковид илдети менен катталгандар мурункуларга караганда жеңил түрдө өтүп атат. Баягы рентгенге түшкөн учурда 70%га чейин мисалы пневмониялар каттала турган болсо, азыр бир 30%. Январдан бери анализ кылганда мына 130 катталса, 30 гана ооруканага жатып, калганы 70% бизде үй шартында дарыланып атат. Жаңырган жылда өлкөдө коронавирустун мутацияланган омикрон штаммы аныкталды. Бул түр дельта штаммынан 7 эсе бат таралат. Симптоматикасы боюнча дельта штаммына караганда жеңил өтөт. Көбүнчө сасык тумоо же курч респираторлук оорулардын белгилериндей симптомдорго ээ. Омикрондун негизги симптомдору баштын катуу оорушу, алсыроо, шалдыроо, денедеги булчуңдардын, айрыкча бел булчуңдарынын оорушу. Ошондой эле түнкүсүн тердөө, чүчкүрүү, ашыкча чарчап чалыгуу дагы байкалат. Мен Талас областынын жарандарын бардыгын мурдагы эле санитардык талаптарды сактоого чакырып кетет элем. Көпчүлүк жерлерге барбаш керек. Ар бир жерде бет капты тагынганды кайра биз ошонун бардыгын колдонсок, антисептиктерди жана аралыктарды сактасак, мен ойлойм, буну да бул толкунда өтөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматында башка варианттарга караганда омикрондун жугуштуулугу жогору. 2 жылдан бери адамзаттын тынчын алган жугуштуу илдеттен сактануунун бир жолу бул ага каршы эмдөө алуу. Кыргызстанда, анын ичинде Талас облусунда да вакцинанын түрү жана көлөмү жетиштүү. Декабрдын аягында 3-чү бустерный доза алыш үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу чыккан. Мурда 6 ай аралыгында ала турган болсок, азыр 4 ай аралыгында алса болушат. Ошон үчүн бүт жарандарды биз 3-чү бустерный дозаны алууга чакырып кетет элек. Азыр бизде область боюнча вакцинанын бардык түрлөрү бар. Ошол үчүн сыртка чыккандарды айрыкча ушул кеткенге чейин эмделип алганга чакырып кетет элек. Маалымат катары айта кетсек, Кыргызстанда акыркы суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 7190 адам эмдөөдөн өттү. Ал эми эмдөө көрсөткүчтөрү боюнча Талас облусу алдыңкы сапта. Ошентсе да, жугуштуу ооруга каршы коллективдүү иммунитетти пайда кылуу үчүн болушунча калктын басымдуу бөлүгү ага каршы эмдөө алышы керек. Рахат Бейшелиева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.